Жалал-Абадтагы аба майдан шаардын сыртына жылдырылат. Бул үчүн облустун Багыш айыл өкмөтүнө Сафаровка айылынан 300 гектар жер ажыратылган. Бүгүнкү күндө корутундулар чыгарылып, трансформация маселеси каралууда. Буга чейин тандалып жаткан жай менен эл аралык эксперттер таанышып, талапка жооп бере тургандыгы боюнча чечим чыккан. Жер бардыгы аныкталды. Бул боюнча ушул Москвадан атайын эксперттер келип, жерин көрүп, болот деген чечимдерин берди. Ошонун негизинде азыр жумуштар жүрүп атат. Проектсин даярдоо боюнча Манас эл аралык аэропортуна жүктөлгөн. Булар азыр баарын даярдап атат. Аэропорттун долбоору даярдалса, 2024-жылы курулушу башталары күтүлүүдө. Аба майдан эл аралык стандарттарга жооп берген, заманбап болуп түшөт. Муну менен Жалал-Абад аркылуу жарандар дүйнөнүн 4 бурчуна учуусуна шарттар түзүлөрү маалымдалат. Эл аралык чоң аэропорт салабыз. Ушул жерде Жалал-Абадтан биздин аэропортубузда дүйнөнүн 4 бурчуна уча турган болуп каласыз. Кайсыл жака болсо, Москвага болобу, Дубайга, Стамбулга болобу, ушул жерде уча турган болуп каласыз. Жаңы жылга чейин Жалал-Абад облусундагы түрмө толугу менен жылдырылат. Анын ордуна президенттик администрация, шаардык мэриянын жаңы имараты түшүп, 2 жылдын ичинде эң сонун эл жүрө турган жайга айланат. Борбордук аянт кеңейтилип, эл аралык деңгээлде парктар салынат. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Көкжаңгактагы Маданият сарайынын ачылышында сөз сүйлөп жатып билдирди. Жакшы площадьтарды курабыз. Эл жүрө турган парктарды курабыз ошол жерге. То есть түрмөнүн ордуну Кудай берсе 2 жылдын ичинде эң сонун парктуу сонун жерге айландырабыз. Buraya bir жакшы стройкаларды салыш керек, этаж үйлөрдү адамдарга. Эмесе bir завод, фабрика куруш керек. Шул башка неме дейт. Түрмө ортодо калып кеткен болбойт өзү. Шаардын ортосунда болуп калды. Эми сыртка чыкса, бул жерге жакшы нерселерди салса, шаарыбызга дагы жакшы, келген меймандарга дагы жакшы. Түрмөнүн жылганындагы сон ордуна башка нерселер курабыз дешип атат. Бул вообще шаардын көркү болуп сонун болот. Улуу Жибек жолунун бир бутагында жайгашкан Жалал-Абад Кыргызстандын экинчи экономикалык борборуна айланат. Маалым болгондой, бул жылы өлкө шаарын өнүктүрүүдөгү алгачкы чоң каражат бөлүнүп, бир нече жумуштар аткарылды. Бул өз кезегинде 3-чү калабыздын өнүгүүсүнүн очогуна көрүлүп жаткан чоң аракет. Жалал-Абадта келечекте дүйнө жүзүнөн, бир эле түрк тилдүү мамлекеттерден эмес, дүйнө жүзүнөн туристтерди тарта турган туристтик объектлерди куруп алышыбыз керек. Андан сырткары ошол жанагыл бир жыл ошо биз туризмдин борбору катары чоң форумдар, тегерек столдор, симпозиумдар, эл аралык деңгээлдеги конференциялар, иш-чаралар өтөт. Ошонун бардыгы Жалал-Абад шаарын өзүнчө бир чоң дүйнөлүк жана эл аралык аймактык чоң бир иш-чаралардын борборун айлантат да. Бул канчалык ошол түрк тилдүү мамлекеттердин дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары чагылдырып берет ошонун бардыгы. Бул Кыргызстан үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачып берип атат. Бейле кетсек, Тумууга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын Астанада өткөн саммитинде президент Садыр Жапаров 2025-жылы Жалал-Абад шаарын түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштаган. Муну менен Жалал-Абад эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүнүн борборуна айлантуу менен туристтердин аймагын курууга багытталары айтылат. Ушул өңүттө 2025-жылы Жалал-Абад шаарын түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштагым келет. Жалал-Абад шаары Улуу Жибек жолунун бир бутагында жайгашкан, анын тегерегинде көптөгөн тарыхый жана маданий туристтик жайлар, анын ичинде дүйнөдөгү ири жаңгак токойлорунун бири болгон Арсланбоп жайгашкан. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал-Абад.